Biz murdadan beri aytıp kelgende эле ошо кыш айларында, өзгөчө декабрь, январь айында Кыргызстанда баягы бул жылдан жылга эле кайталанган көрүнүш болуп баратат. Баягы сезондук кичине болсо да арзандатуулар болот да. Мына мунай заттарына ушул айларында Россиядагы заводдор өздөрүнүн бизге берген баягы дүң бааларын арзандатып атат. Ошого жараша Кыргызстанда дагы өзүңөр кичине байкасаңыздар керек, бүгүнкү күндө бензин группасына кичине болсо да арзандоо болуп атат. Декабрдын аягынан балсак, мисалы үчүн декабрда арзандоолор башталган, ошондо декабрь айында болсо биздин компаниялар 1 сом 1,5 сомго литрине бензин группасы боюнча төмөндөткөн бааларды. Ал эми январь ичинде болсо бүгүнкү күнгө ушул 1-айда 23-жылдын 1-айында бензин группасына боюнча компанияларга 3-4 сомго чейин арзандоо болду да. Өзүңөр аны деле байкап көрсөңүздөр болот. Эгерде декабрдын башында 59 сом, 60 сом болуп атса, бүгүнкү күндө 55 сомго чекене баалар төмөндөдү мунайга коюучу станцияларда. Ошол биз айтып аткандай эле анан ар кандай көп суроолор болуп атат. Эмне үчүн ар кандай массалык маалымат каражаттарында чыгып атат. Силер дүң баасы бүгүнкү күндө 45 сом болуп атса, силер болсо 55 сомдон сатып атасыңар дегенде болуп атат. Бирок биз мында түшүндүрүп кетишибиз керек да. Кыргызстанда биздин мына ассоциацияда 5-6 ири ушу мунай сатуучуларды компаниялар толугу менен мына биздин бүгүнкү күндөгү ички керектүүбүздү камсыз кылат да. Ошол компаниялар ар бир компанияда 1 айдан ашык, 2 айга чейин 2 айдан да ашыгыраак корлорду сактап келишет да. Ошондо туура түшүнүү үчүн ушул корлор болсо баягы ноябрь, декабрь айындагы баалар менен Кыргызстанга келген да. Ошондуктан баягы мисалы үчүн дүң баалар жогорулаганда бизде баягы өзүбүздүн арзан корлордун менен орто эсеп менен баягы бизге келген бензин наркын чыгарат дагы, кымбаттоо дагы бир заматта эмес, акырын болгондой эле арзандоо дагы так ошондой эле болот да. Мисалы үчүн ошол ноябрь, декабрь айында келген мунай заттардын баасы менен бүгүнкү күндө келип аткан январда арзандаган баалар менен орто эсеп менен баягы бензин наркын чыгарат да, ошого жараша арзандоолор дагы мындай бир калп менен келишет да. Бирок кескин түрдө бир заматта арзандап калбайт да, ошол эмеге жарашачы. Биз дагы бир жолу кайталап кеткибиз келип атат. Мен бул баалардын арзандоосу баягы сезондук көрүнүш деген айтып атабыз да. Биз декабрь, январь айында ушундай болот. Мисалы үчүн бүгүн ошо Россиядагы мунай кайра иштетүү, нефтини кайра иштетүү заводдор февраль айына бааларды дагы 10% жогорулатып беребиз деген бизге маалымат берип атышат да. Ошого жараша эми бизде мына февралда, декабрда алган корлор бар, алар дагы жолдо келаткан көлөмдөр бар, мунай заттын көлөмдөрү ошого жараша бул көрүнүш арзандоо мына февраль айында дагы bundan ары улантылат. Эгерде баары эле ушундай жакшы болуп, заводдор кескин түрдө бааны көтөрбөй турса, февраль айында дагы 3-4 сомго чейин арзандоо болушу мүмкүн да.